Дорунбек Садырбаев, Куугунчулар. Жай күндөр эле, отпускілеп айылда жүргөм. Бир жолу нары тууганчылыгы бар, тең туштугу андан да калың Абдырасул келип, Келдибектин кенжеси келинчек алып келатыптыр. Жүр, барып көрүп келели, деп көнбөгөн оюма койбой ээрчитип алды. О бир окумга дейре Келдибек карыянын эшигинде опур-топур түшкөн элге аралашып жүрдүк. Анан шашке маалда Келдибек карыянын үйүнүн тушуна келип токтогон таксиден Кенжебек менен берегиле өзүбүздүн айылдык Акматалы Майрыктын Ырысбеги тим эле куурчак өңдөнүп оп-окшош кийинишкен татынакай эки кызды колтуктап жүрүштү. Ырысбек менен кыздардын бирөө алдыга чыгып, «Кана, келиңердин көрүндүгүн бергиле» дегенде Келдибектин байбичеси экөөнүн колуна бирден шампан карматып, анан келиндин маңдайынан өптү да, койнунан сууруп чыккан бушту жибек жоолукту үлпүлдөтө салынтканда тегеректеп турган келин-кесек калган ырым-жырымын жасашып, ичкери үйдү көздөй алып жөнөштү. Мен обочорокто туруп, Келдибек карыянын чарбасына көз жүгүртө баштадым. Тамы мыкты салыныптыр, короосу бак-даракка оронгон. Тигинде алманын куураган бутагында рамасы датпаскан алдыңкы дөңгөлөгү жок, эски велосипед илинип турат. Чамасы Кенжебектин тестиер кездеги унаасы го, ал эми атасынын унаасы боз эшек. Тейтигинде куделегин жыттагылап коюп, байланып турбайбы? Бериректе бастырманын мамысына байланган музоолу уй, чабырага камалуу 10 чакты кой. Деген менен 5 азамат уулун үйлөнтүп жайлантып чыгарганына карабай, Келдибек карыянын тирилиги али да болсо тың экен. Аңгыча кимдир бирөөнүн «Куда өзү баш болгон куугунчулар келатышат кокуй» деген үнү угулуп калды. Жанатан бери кубанганынан эмне кыларын билбей жүргөн Келдибек карыя калдактап сыртка чуркады. Үстүнө 30дай москол эркектерди баскан жүк ташуучу машине эдиреңдеп келип, дарбазанын тушуна токтоп калды. Ага удама уда келген кып-кызыл Жигулиден 6 карыя түштү. Үчүнчү болуп келген ГАЗ-69 маркасындагы машинеден кээси бирден, көпчүлүгү экиден бала көтөрүнүшкөн 10 чакты аял чыкты. «Кызыбыз кайда?» «Кызыңар ушул үйдө. Тездик менен колубузга салып бергиле. Ашыкпасаңар, кудалар, алгач үйгө киргиле. Анан мананы жок көзүбүзгө көрсөткүлөчү. Жанагы айтпай дебей кызды ала качкан ийен баш балаңарды тим эле маш аяктын кулуну болсо да туягын сындыра чабалы. Же бизди букара тукумунан деп ойлодуңарбы?» Келгендердин муруттары сербейип, көздөрү чакарактап, жүздөрү кумсырат. Айрымдары шымаланып жеңдерин түрүнө башташканда, атаны куураган Кенжебек балалык кылбай сүйлөшүп эле алып келсе болмок экен. Бу кейиптеринде биздин эле айылды эмес, коңшулаш 2-3 айылды кошо чаап кете турган болуп, кол курап келишкен немелер го булар, деп же качып жөнөрүмдү, же ошол жерде тура береримди билбей, не бар не жок деп эски кетменин сабын колуман чыгарбай, алманын бутагына далдаланып турдум. «Кудалар, ачуу душман акыл дос деген эмеспи? Ичкери кирип кичине демиңерди басып алгыла. Анан балабызды колуңарга салып беребиз. Соттойсуңарбы, оттойсуңарбы, өзүңөр билгиле», деп биздин айылдык карыялардын айтканына Кудай жалгап бергилер да жошуй түшүп ичкери киришти. Биздин айылдык карыялар Келдибектин 2 бөлмөсүн керип чоюп, кудаларды отургузуп чыгышып, «Кана Келдике, төкчү болсоң төк эми кудаларыңа» дешип үй ээсине кайрылышты. Келдибекти аяган жок, 2 кой союлду. Ичкиликтен өксүгөн адамда болбой, тамак аш жайнап эле калды. Эртеси 5-шенде баягы эле Абдырасул «Кызыкты эми көрөсүң» деп Келдибектикине дагы ээрчитип барды. Эл суюлуп калган экен. Конок үйдүн терезесинин тушуна келип токтодук. Ичкеридегилердин сөздөрү угулбайт. Келдибек карыя бирдекилерди айтып келип, 10 сомдуктан 3 бачка акчаны кудасынын алдына койду. Кудасынын кабагына каржап, акчаны колунун сырты менен Келдибекти көздөй кайра жылдырды. Келдибек 5 сомдуктан дагы 2 бачка кошту. Кудасынын мурчуйганы жазылган жок. Аргасы түгөнгөн Келдибек кемпирине карады. Кемпири чач учтугундагы ачкычтарын кармалап, сандыгы тарапка бет алды. Ага куугунчулардын ортосуна жая салынган одеялга алгач төрдөгү илинип турган суусар түштү. Анан кийин калпак, маасы көлөш, жана башка кийим кечелер, койчу, кечеги келинине салган бушту жибек жоолуктан өйдө түшүп жатып, заматта чоң үймөк болду. Анан сырттагы жүк ташуучу машиненин кузовунда көздөрүн жашылдантып, боз эшек куделеги менен таргыл уй музоосу менен
кара кой коз менен армандуу маарашып эмнегедир бир нерсеге наалып жатышкансыда. Куугунчулар мурдагыдай мурчуюшпастан жүздөрү жарык, көңүлдөрү куунак, айрымдары ылжыган мас, көпчүлүгү ала күбө. Ар биринин колунда бирден түйүнчөк, ал турсун шыңга бойлуу шаамурут бирөө жанагы алманын бутагындагы 2 велосипеддин рамасын мойнуна илип алыптыр. Катуу келдик эле, кан кудам, жүзүңөрдү кыйбадык, деди Келдибектин кудасы бак-бак сүйлөп. Эми 2 жаш ынтымактуу болушса, биз каяка бармак элек? Эптеп куда сөөк болуп кетербиз. Жакшы алгыла. Кудалар жанагы мал-сал эмерек-семеректерге аралашып, араң эле машинелерине илингендей болушту. Орун жетпей калган бирөө түйүнчөгүн колтугуна бекем кысып, кузовто турган эшекке минип, калгандары жайдары кол булгап жөнөп кетишти.